17 глава. Жолдуу адамдын сознаниясы. Финансылык көз карандысыздыкка жетем деп кыялданган ар бир адам ийгиликтүү адамдын ой жүгүртүүсүн өзүнө калыптандырыш керек. Билип коюңуз, калыптандырыш керек. Себеби ал ой жүгүртүү өзүнөн өзү эле пайда болуп калбайт. Эч ким андай ой жүгүртүү менен жаралбайт. Ал жөндөн жөн эле эч кимге берилбейт. Бул акылдын абалы. Ийгиликти жана мүмкүнчүлүктөрдү бардык жерден күткөнгө жана көргөнгө жардам берет. Ийгиликтүү адамдын сознаниясынын карама каршысы көп адамдарга тиешелүү болгон ийгиликсиз адамдардын сознаниясы. Ийгиликсиз сознаниясындагы адам жетишпегенди, чектөөлөрдү күтөт жана бардык жерден көрө берет. Жолдогу белгилер сыяктуу алар бардык жерден көрүнө берет да, алар аны жакырчылыкка жана кыйналган турмушка алып барат. Ойлонуунун мындай тиби менен эч ким жана эч качан финансылык ийгиликтүүлүккө жетпейт жана жетүүгө мүмкүн эмес. Сиз бир эле убакта эки жол менен, байлык жолу жана жакырчылык жолу менен жүрө албайсыз. Анткени алар карама каршы багытталган. Эки жол так бөлүнүп турат жана бул жерде чоң сыр жок. Кайсы жолду тандасаңыз, ошого жараша тагдырыңыз чечилет. Ошондо сизде кайсы типтеги ой? Эгерде ийгиликсиздиктин ою менен ой жүгүртсөңүз, сиздин маселеңиз түшүнүктүү. Сиз андай ойлордон арылып, ийгиликтүү адамдын ой жүгүртүүсүн калыптандырышыңыз керек болот. Төмөндө өзүңүзгө ийгиликтүү адамдын ой жүгүртүүсүн киргизгенге жардам берчү 5 кадам айтылган. Биринчи кадам. Өзүңүзгө ийгиликке ишенимди бекитиңиз. Ийгиликке ишеним 4 негизги ишенимдерди камтыйт. Биринчи ишеним. Бул дүйнө байлыкка толгон. Ийгиликтүү адам ишенет. Ааламда баары толтура. Ал баарына жетет. Биз анын бергендерин алышыбыз гана керек. Жаратылышты караңыз. Ал берекелүү, үнөмдөбөйт. Ал эмес түшүмдөрдү ашыгы менен берет. Асмандагы жылдыздарды санаганга аракет кылып көрүңүздөр. Эч ким санап бүтө албайт. Эч ким эч качан санап бүтө алган эмес. Ал сан жеткис, жүздөгөн, миллиардтан ашат. Жапайы гүлдөрдү караңыз талаадан. Алар биздин көзүбүз жетпей турганга чейин жайылып өсүп турушат. Кайда карабаңыз, бардык жерде береке. Ошондой эле базарда дагы баары толтура. Көңүл коюп, көздү токтотуп гана кароо керек. Эгерде дефицит бар болсо, ал дефицит сиздин башыңызда эле бар. Ийгиликсиз адам айтат: мен бара турган жерлер аз. Эгер мен көбүрөөк алып койсом, башкага жетпей калат. Жумуштан өйдө көтөрүлүшүм үчүн бирөө жумуштан кетиш керек. Ийгиликсиз адам ишенет. Ар бир адам максатына жетиш үчүн күрөшүш керек. Мүмкүнчүлүктөр өтө аз. Же акча жетишпегендиктен баары кымбат. Жакшылап байкап көрүңүз. Сизде ушундай ойлор келбейби? Эгерде ушундайлар болсо, бул сизде ийгиликсиз адамдын ой жүгүртүүсү бар экенин кабарлайт. Экинчи ишеним. Жашоо кубанычты жана канааттанууну алып келет. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы жашоо оор жана проблемалар толтура деп ишенет. Ал бирдемкеге жетиш үчүн өтө көп иштеш керек деп ишенет. Сиз бирдемкеге жетиш үчүн адам көп иштеш керек, ал көп жумушту талап кылат деп ишенген адамдарды көп көргөнсүз. Мындан башка ишеним сизде болушу мүмкүн эмес болгон. Эсиңиздеби, ишенимдер жөнүндө айтканымды. Сиз кайсы гана ишенимдерди тандап алсаңыз дагы, сиздин акылыңыз аны далилдеш үчүн ошондой негиздерди сизге таап берип турат. Көбүнчөсү жашоо кыйын, оор деп ишенет. Чындыгында алардын жашоосу ошондой болот. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы дайыма проблеманы, кыйынчылыктарды, көңүл калууларды издейт жана күтөт, жана дайыма ошолорду табат. Ийгиликтүү адамдын сознаниясы жашоону приключенияны көргөндөй карайт. Анын сознаниясы дем берүүнү күтөт, кубанычты жана жашоодогу комфортду издейт жана дайыма аларды табат. А эгерде кандайдыр бир проблемалар жана кыйынчылыктар болуп калса, алар аны маселе катары кабыл алып, дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана жаңы чечимдерди табышат. Ийгиликтүү адамдын сознаниясы жашоону баалайт жана ар бир жаңы маселе, андан сонун сыйлыктарды
жаңы приключенияларды жана ырахатты алып келет деп билет. Жашоодо баары жетиштүү, бай, берекелүү жана жаңы таасирлер жана ийгиликтер силерди ар бир бурчта күтүп турат. 3. Шеним. Менин жашоомдун ар бир аспекти толтура мүмкүнчүлүктөргө бай. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы. Айланада эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Азыркы бизде болуп аткандар эң жакшысы деп ишенишет. Ал сознание сиз эмне менен алектенип атканыңызда да эң жакшы идеялар уже бирөөлөргө таандык. Азыр жаңы ойлор үчүн убакыт келе элек деп сизди ишендиргенге аракет кыла берет. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы үчүн ситуация дайыма үмүтсүз жана бирдемкени жасап көрөйүн деп аракет да кылбай эле коюш керек. Келиңиз, акчаны кантип иштеп тапса болоруна кайрылалы. Мага жеке ишмердүүлүк системасы жагат. Мага ойлоп табуучулукту жана элестөөнү баалаган система жагат. Жакшы идеялар менен жакшы туура мамиле менен куралданган ар бир адам көп акча иштеп таба алат. Рынок бул кызыктуу көрүнүш. Динамикалык жана дайыма өзгөрүп туруучу. Ал колдонуп алсын деп күтүп турган толтура мүмкүнчүлүктөргө бай. Күнүгө операцияларда $10 миллиард тегеренип турат. Акча дайыма бардык тарапка агып турат. Ушул системага салым кошуп алып, ушул көрүнүшкө өзүң дагы катышсаң кандай сонун болот. Түндүк Америкада ар жылы 700 000 жаңы фирмалар ачылып турат. Ар биринде жаңы мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бирине секретарь, бухгалтер, юрист, рекламный агент, жумушчулар, техникалык кызмат көрсөтүү боюнча, вывеска боюнча, офистик мебель боюнча кызматташтыктар керек. Бардык жерде мүмкүнчүлүктөр толтура. 1940-жылы США 10 000 миллионер болгон. 1980-жылы калктын саны 2 эсе көбөйгөн. Миллионерлердин саны 500 000ге жеткен. 1997-жылы бул көрсөткүч 2 миллиондон ашкан. Инфляцияны эске алган күндө да бул өтө чоң көрсөткүчтөгү өсүү. Бардык жерде мүмкүнчүлүктөр толтура. Цивилизация тарыхында бизди курчап турган дүйнө мындай тездик менен эч качан өзгөрүлгөн эмес. Баары дайыма өзгөрүүдө. Жаңылар жарым жылда эле эскирип калып атат. Ушунчалык тездик менен өзгөрүп аткан айлана чөйрө ар бир саатта жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып турат. Күнүгө кечеки күнү жок болгон жаңы жүздөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Бардык жерде мүмкүнчүлүктөр толтура. Microsoft'тун негиздөөчүсү миллионер Билл Гейтс айткан: азыркы убакыт жашоо үчүн эң сонун мезгил. Мурда эч убакта ушунчалык мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Азыркы мезгил жаңы компанияларды, коммерциялык ишканаларды ачууга эң туура келген мезгил. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз кайда? Ойлонуп отурбастан иш аракетти баштаңыз жана табыңыз мүмкүнчүлүктөрдү. Алардын баары биздин айланабызда. Ийгиликтүү адамдын сознаниясы жашообуздун ар бир аспекти толтура мүмкүнчүлүктөргө бай деп ишенет. 1 эмес, 2 эмес, 5 эмес, 10 дагы эмес, а чексиз мүмкүнчүлүктөр. Алар кайда деп сурасаңыз, алар бардык жакта. Көзүңүздү кенен ачыңыз. Ийгиликтүү адамдын көзү менен карасаңыз, бат эле аларды таап көрө баштайсыз. Бир окуяны айтып бергенге мага уруксат бериңиз. Бир канча жыл мурун Пасха күнү мен эртең менен эрте туруп, мага эң жакын тааныш аял үчүн 10 кичинекей белек катып койдум. Ал ойгонгондо мен ал үчүн бир канча белек катып койгонумду айттым. Ал тура калып көңүлдөнүп издеп баштады. Жарым сааттан кийин 3 белекти тапты. Ал бактылуу болуп отурду. Ал башка жок калды деп ойлоду. Мен ага белектер 3төн дагы көп, аны дагы белекти издегенге мажбур кылдым ошентип. Ал дагы 2-ни таап, баарын таптым деп ойлоп, андан ары издебей отуруп алды. Абеттен кийин мен ага: "Баса, белектер оноо болчу" деп айттым. "Онообу" деп аял таң калып, кайрадан издеп баштады. Бул жолкусунда жакшылап карап, акыры аягы бардык 10 белектин баарын таап чыкты. Эгерде мен 10 белек деп айтпаганымда, ал 3 белекти таап алып эле баарын таптым деп ойломок. Ошондой эле айланабызда деле чектелген мүмкүнчүлүктөр бар деп ишенип алабыз да, аз эле мүмкүнчүлүк табабыз, эгер тапсак. Жок мүмкүнчүлүктүн эмнесин издемек элек. Бирок жашообуздун ар бир аспекти толтура мүмкүнчүлүктөргө бай деп ишенсек, сиз аларды активдүү түрдө издейт элеңиз.
Ушуну ойлоп көрүңүз. Ден соолукту бекемдеш үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр, жаңы мамиле түзүш үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр, өнүгүү үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр, кызыктуу жашоодо жашоо үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр, көп акча табыш үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр бар. 4. Ишеним. Менин ийгилигим мага гана көз каранды. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы көп акчаң болгон жаман. Адам негизги муктаждыгына канча акча сарптаса, ошончо гана акчага ээ болуш керек. Эгерде сизде ашыгыраак акча болсо, демек сиз башкалардын акчасын алып алгансыз. Ийгиликтүү адамдар сараң, эгоист, үй бүлөсүнө карашпайт. Алардын приоритети башка деп ишенет. Ийгиликтүү адамдардын сознаниясы эгерде акча көп болсо жакшы, ийгилик өзүңдөн гана көз каранды деп ишенет. Ийгиликтүү адам канчалык көп акча иштеп тапсаң, ошончолук башка адамдарга жардам бергенге мүмкүнчүлүк чоң болот. Айрыкча акча менен жардам бергенге деп ишенет. Мунун мааниси бар. Жарды адам кантип кайрымдуулукка бир канча миңдеген долларды бере алат? Мындай акчаны өзү да иштеп таба элек болсо. Акчаны айлана чөйрөдөгү элдердин жыргалчылык үчүн короткондун бир канча жолдору бар. Өзүңдүн бакубаттуулугуң менен ырахаттанып, башкаларга да бакубаттуулукка жеткенге жардам бер. Сиз качан ийгиликтүү болгондо акчаңызды кайрымдуулук максатта корото аласыз. Начарыраак жашаган досторуңузга жардам бере аласыз. Финансылык энергия жаратып, аны кайда кааласаңыз багыттай аласыз. Ийгиликтүү болуу, көп акча иштеп табуу жана башкаларга жардам берүү — бул сиздин милдетиңиз. Ийгиликтүү адамдын ой жүгүртүүсүн калыптандыруудагы биринчи кадам подсознанияга ийгиликке ишенүүнү калыптандыра турган 4 негизги ишенимди киргизүү болуп саналат. Булар: биринчи, бул жашоо байлыкка толтура. Экинчи, жашоо кубанычты жана канааттанууну алып келет. Үчүнчү, менин жашоомдун ар бир аспекти чексиз мүмкүнчүлүктөргө толгон. 4. Менин ийгилигим менден гана көз каранды. Экинчи кадам: берекени учур жакта издегиле жана тапкыла. Силер береке менен курчалгансыңар. Силер көзүңөрдү ачып туруп эле аларды издеп таап алышыңар керек. Күтпөгүлө. Өзүңөрдү ийгиликтүү сезмейинче силерге акча өзүнөн өзү эле келип калбайт. Өзүңөрдү так азыр ийгиликтүү сезгиле. Силерде толтура достор барбы? Ден соолугуңар чыңбы? Идея, кийимдер, убакыттар көппү? Өзүңөрдүн жашооңордун кайсы жагынан берекелүүлүктү сезесиңер, ошону таап алгыла. Мен өзүмдү кантип ийгиликке программаладым жана бай болдум. Мен биринчи жолу өзүмдү кантип ийгиликке программалап алганым жөнүндө айтып берейин. Мен Токойдо свет жок, суу жок, кичинекей хижинада жашачумун. Менде акча жок болчу, бирок мен бакубат жашоонун принцибин түшүнчүмүн жана өзүмдү программалап баштадым бакубат жашоого. Мен отун жарчумун жана дайыма менин айланамда мени курчап турган берекелүүлүктү сезчүмүн жана дайыма ыраазычылык билдирип турчумун. Отундарды таңып атып, менде 1 эмес, 2 эмес, 10 эмес, менде толтура отундар бар, мени жылыта турган деп өзүмчө айтчумун. Мен дайыма тамактанып атканда мендеги берекелүүлүк үчүн өзүмдү жана жаратканды мактап жана ыраазычылык билдирип турчумун. Эгерде менде бир табак жүзүм болсо, ар бир жүзүмдү алып санап чыкчумун да, менде 1 эмес, 2 эмес, менде толтура жүзүм бар деп айтчумун. Токойдо сейилдеп жүргөндө бардык жеринен кооздуктарды көрчүмүн. Гүлдөр менен жабылып турган талааны, бак дарактарды, канаттууларды, жапайы жаратылыштын берекелүүлүгүн көрчүмүн. Чындыгында жаратылыш берекелүү эле. Менде акча жок болуп турса дагы, мен оюмду берекелүүлүккө настрой кылып жүрчүмүн. Мен эгерде сознанияны берекелүүлүккө настрой кылып алсам, сөзсүз берекелүүлүк келерин билгем. Аудитория үчүн өзүмдүн биринчи лекцияларымды окуп жүргөнүмдө, мен 3-класстагы отельде жашачумун. Менде акча өтө аз болчу. Мен буга капа болчу эмесмин. Мени башкалар көрбөсө экен деп аракет кылчумун. Отельге кирип же чыгып баратканымда. Кечинде көбүнчөсү 1-класстагы отельге барып, вестибюлга кирчүмүн, өзүмө ошол жердин атмосферасын жана энергиясын толтуруш үчүн. Анан мен бат эле көп акча таап баштадым. 1-класстагы отельдерге токтоп,
жашап калдым жана бул береке үчүн жаратканга ыраазычылык билдирчүмүн. Бир жолу өзүмдүн отелимдеги коридордо сейилдеп жүрүп, уборка жасалып аткан комнатага кирип калдым. Килейген гостиныйды көрүп таң калдым. Ал жерде бир да кровать жок болчу. Горничныйдан суранып, ичкери кирдим көрөйүн деп. Ичине кирип көрүп таң калдым. Ал жерде 2 комната бар экен. Чоң гостиный жана өзүнчө спальня. Бул менин апартамент менен болгон биринчи таанышуум эле. Ошол күндөн баштап өзүмдү апартаментте жашап жүргөндө элестетип жүрдүм. Бир күнү ошондой апартаментти снимать эттим. Ал убакта менде апартаментте жашаганга шарт жок эле, бирок бир кеч болсо да бакуатчылыктын атмосферасында болгум келди. Мен өзүмдүн апартаментиме кирип, өзүмдү абдан бай сездим. Чоң диванга бутумду столго коюп чалкалап отурдум. Бул түш эмес болчу. Бир сутка болсо дагы мен апартамент снимать этип жашадым. Бул дүйнөнүн берекелүү экенине ыраазычылыгымды билдирдим. Акырындык менен ошондой апартаменттерди көбүрөөк снимать этип баштадым. Башында аздан акча иштеп тапчумун. Акырындык менен көбөйүп отуруп, акча мага дарыядай агып келе баштады. Финансы жагынан көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын устаты Наполеон Хилл мындай деген: силерге акчалар агылып келип баштаган күтүүсүздөн болот. Алар ушунчалык көп болот, өзүңөр дагы таң каласыңар. Мурда булар кайда жашынып жатты эле деп. Менде так ошондой болгон. Мен өзүмдү финансылык ийгиликке жеткенимди сезген күнүмдү азыркы күнгө чейин эстейм. Мен бир жолу өзүмдүн акылдын күчү деген курсумдун 15 жылдыгына карата кече уюштурдум. Мен дүйнөлүк турнеде Сиднейде жүргөм. Шератон отелинин президенттик апартаментинде жайгашкан. Ал апартамент абдан чоң эле. Гостинаянын размери вестибюль менен тең экен. Абдан чоң айнек дубал полдон потолокко чейин бүт апартамент аркылуу өтөт. Жана Сидней менин бутумдун алдымда жатты. Оперный театр, гавань, шаардын көгүлтүр оттору. Бул чындыгында өтө ажайып көрүнүш эле. Мен свети жок, суусу жок хижинада жашап жүргөнүмдөн 5 жыл өткөн. Мына эми дүйнө жүзүндөгү эң чоң отелдердин биринде мен досторумдун көңүлүн ачып атам. Мен ал апартаментте 1 ай жашадым. Акча менин максатым болбой калган. Оюм менен артка кайрылып, мен өзүмдү ийгиликке кантип программалаганым жөнүндө эстедим. Жана алар кандай түшүм бергенин көрдүм. Мен бул дүйнөгө мага агылып берген ийгиликтин сырына ыраазычылыгымды билдирдим. Мен өзүмө ушул ийгиликтин сыры жөнүндө башкалар менен дагы бөлүшөм деп сөз бердим дагы, андан кийин өзүмдүн конокторума барып кошулдум. Өзүңөрдү ийгиликке программалаганды азыр баштагыла. Мен аны жакырчылыктын түбүнө түшүп калганда баштагам. Өзүңдү ийгиликке программалоону баштаганга мүмкүнчүлүк болбой турган ситуация жок. 3-кадам. Ийгилик бардык жерде бар экенине ишенгиле. Кайда карабаңыз, бардык жерде ийгиликти көрө алганды үйрөнүңүз. Көзүңүз эмнени көрсө, ошонун баары ийгилик менен гүлдөбөнүүгө толгон. Шаардын ортосуна чыгып, чоң офистик имараттарды караңыз. Ушул имараттардын бирөөсүндөгү ийгиликтер жөнүндө ойлонуңуз. Ушул имараттын проектин чийген архитектор бул эмгеги үчүн өтө чоң суммада акчаны алган. Үйдү курган подрядчик дагы байыган. Бул имараттын ээси албетте өтө бай, ийгиликтүү адамдар. Ал имараттагы чоң офистерди арендага алып иштетип аткандар дагы ийгиликтүү адамдар. Бир эле имарат ушунчалык көп ийгиликтерди өзүнө камтыйт. Ошону ушундай башка имараттардын санына көбөйтүп көрсөңүз болот. Бул башталыш эле. Ийгиликтүү адамдын сознаниясы ийгилик бизди курчап турганын, биз аны көрүш үчүн көзүбүздү эле ачыш керек экенибизге ишенет. Эч убакта бирөөнүн ийгилигине ичиңерди күйгүзбөгүлө. Ийгиликтүү болуу мүмкүн экенинин далили бар экенин билиңиз жана кубаныңыз. Бул сиздин дагы колуңуздан келерин өзүңүзгө эскертиңиз. Кайдан болсо дагы ийгиликти табыңыз. Ийгиликсиз адамдын сознаниясы гана ийгиликке каршы болуп, ийгиликке жеткендерди басып турганга аракет кылат. Өзүңөрдү ушундай ойлордон сактаңыз. Мындай ойлор сиздин ийгиликке настрой болгон ойлоруңузга каршы,
алуу сыяктуу болуп баарын уландырат. Сиздин ийгиликпи же башка бирөөнүн ийгилигиби ага карабастан ийгиликтерди көргөн сайын кубаныңыз. Көзүңүздү чоң ачыңыз жана сиз бизди курчап турган айлана чөйрөнүн баарында ийгилик бар экенин көрөсүз. Эгерде өзүңүздү ийгиликке настройка кыла алсаңыз, ошол ийгилик сизге дагы таандык болот. 4-кадам. Өзүн өнүктүрүү боюнча кассеталарды уккула, китептерди окугула. Максаты ийгиликке жетүү болгон группанын же организациянын мүчөсү болгула. Сиздин кылган ишиңиздин баары сиздин бөлүгүңүз болот. Сиз окуп аткан китепте эгерде сиз аткара турган болсоңуз, ийгиликке жетүүңүзгө таасир бере ала турган толтура принциптер камтылган. Эгерде сизде менин ойдун күчү деген лекцияларымдын курсуна катыша ала турган мүмкүнчүлүгүңүз болсо, катышыңыз деп кеңеш берем. Бирок маалыматтарды бардык жактан алганга аракет кылыңыз. Китептерди жана өзүн өзү өнүктүрүүчү группаларды пайдаланыңыз. Ар кандай адабияттарды, жөн эле кеңештерди, башкача айтканда, сизди ийгиликке шыктандыра ала тургандардын баарын колдонуңуз. 5-кадам. Өзүңөрдү реалдуу жана элестетилген ийгиликтүү адамдар менен жүргөндөй болуп жүрүңүз. Кинорежиссер болгуңуз келсе, башка кинорежиссерлор менен жүргөндөй болуп жүрүңүз. Художник болгуңуз келсе, башка художниктерди табыңыз. Эгерде ийгиликтүү болгуңуз келсе, ийгиликтүү адамдардын группасын табыңыз. Ошондой чөйрөдө дайыма жүрсөңүз, сизге дагы ийгиликтин энергиясы сиңип калат. Ийгиликтүү адамдар ийгиликтүү идеяларды айтат, ийгиликтүү чечимдерди чыгарат, ийгиликтүү пландарды түзөт, ийгиликтүү сделкаларды кылышат. Сиз алардын чөйрөсүндө жүрүп эле ошондой энергиялуу болуп каласыз. Ийгиликке жетүү сиздин милдетиңиз. Терең түшүнүүңүз керек. Сиз максатыңызга жетсеңиз, өзүңүз эле бактылуу болбостон, башкаларга дагы ийгилик үчүн күрөшүүгө жардам бересиз. Ийгилик эч убакта бирөөнү бирдемкеден ажыратып коюу эмес. Тескерисинче башкаларга да ийгилик келүүсүнө жардам берет. Экономика канчалык ийгиликтүү өнүксө, ошончолук ар бир адамга мүмкүнчүлүктөр көп болот. Канчалык акчаңыз көп болсо, ошончолук акчаны товар алганга же кызмат алганга коротосуз. Бул өз учурунда башка адамдарда кошумча акча жана киреше пайда болуусуна алып келет. Алар дагы товар алганга, кызмат көрүүгө акчасын коротот жана башка. Ийгиликтүү адамдар башкаларга жардам бергени баары үчүн үлгү. Алардын ийгилиги ар бирибизге жугуштуу болот. Ийгиликке жетүү сиздин милдетиңиз. Өзүңүздүн алдында, балдарыңыздын алдында, досторуңуздун жана башка сиз менен байланышта болгон бардык адамдардын алдында. Бул баары үчүн пайдалуу. Сиздин ийгилигиңиз көпчүлүккө жардам болот. Сиздин ийгиликсиз болгонуңуз эч кимге жардам болбойт. Ушул сөздөрдү өзүңүздүн ийгиликсиздикке настроить этерде ойлонуңуз. Түшүнүңүз. Сиздин ийгилик бул сиздин амбицияңыздан чоң. Бул сиздин индивидуалдуулугуңуз. Мынчалык эгоист болбой ийгиликке жетиңиз. Дүйнөгө сиз керексиз. 18-глава. Биздин мамилелер. Өздүк мамилелер бизге аба кандай маанилүү болсо, ошондой эле маанилүү. Биз бардыгыбыз биз менен кубанычыбызды, кайгыбызды, санааларыбызды, ийгилигибизди бөлүшө турган досторго, партнерлорго, адамдарга зарбыз. Мындай карым-катнаштар бизге түп тамырыбыздан бери таасир берет жана байытат. Ар бир адам достукка, сүйүүгө, бирөөгө керектүү экенин сезүүгө муктаж. Бирок ошондой болсо да, биз бири-бирибизден алыстай берет экенбиз. Биздин мамилелер мазмундуу болсун деп бири-бирибизге кол сунгубуз келбейт экен жана кол суна албайбыз. Адамдардын өз ара мамилесинде болгон мүмкүнчүлүктөрдү изилдеш үчүн биз жаңы подходторго жана чоң каалоолорго муктажбыз. Аны каалоо менен биз бири-бирибиз үчүн бизди күчтүү кылганга жардам берип, бири-бирибизге дайыма поддержка болуп турабыз. Эгер биз бири-бирибизди байытып жана колдоп турарыбызды түшүнсөк, бул кыйла мазмундуу мамилеге өтүүдөгү чечүүчү учур болот. Биз ачык болсок, адамдар бизге да ошондой жооп беришерин. Биз кандай болсок, адамдар ошондой кабыл аларын көрөбүз. Аялуу сезимдердин ордуна бизде мурда болбогон эркиндик, шайырдуулук жана ойгонуу сезими пайда болот.
Ошондой болгон убакта бакубатчылыкка алып келчү бардык мамилелер мазмундуу, маанилүү. Башка эмнени кааласа болот? Ар бир адам жылдыз. Ар бир адам кайталангыс, уникалдуу, сыйга татыктуу. Ар бир адам жылдыз. Сиздин күйөөңүз, сиздин аялыңыз, сиздин ата-энеңиз дагы кайталангыс, уникалдуу жана кызыктуу. Досторуңуздун ар бири, сиздин босс, ресторандагы официантка, таксинин айдоочусу, өлүп бараткан карган киши, кошунанын баласы, алардын баары кайталангыс, уникалдуу, сыйга татыктуулар. Адамдар коомдо кайсы чөйрөдөн болсо дагы биз ар бир адамды өзгөчө деп түшүнгөнүбүз биздин адамдарга болгон мамилени өзгөртөт. Ушуну түшүнгөндөн кийин биз адамдарга сыйлоо менен мамиле кылып калабыз. Адамдар билбеши мүмкүн алар өзгөчө экенин жана өзгөчө экенин жүрүм-турумунда көргөзбөшү мүмкүн. Бирок биз билебиз алардын өзгөчө экенин жана аларга ар бирине өзгөчө сый менен мамиле кылабыз. Ар бир адам өзүн канча көргөнүнөн дагы сиз андан көп көргөндү үйрөнүңүз. Ар бир адамдын ичинде өсүүчү урук бар, башкача айтканда күч бар. Сиз алардын кемчилигинин, проблемаларынын артындагы ички сулуулугун, жан дүйнөсүн жана талантын көрө билсеңиз, сиз адамга шанс бере аласыз. Адамга жылдызга мамиле кылгандай мамиле кылуу өтө катуу өзгөрүүгө алып келери жөнүндө биринчи жолу бир канча жыл мурун Сан-Францискодо лекция окуп жүргөндө билгем. Биз балабызга нянька табышыбыз керек эле. Нянька таппай атып, акыры эң ырайымсыз орой аялды нянька кылып алганга туура келди. Ал дайыма наалый берчү, эч нерсеге ыраазы эмес эле. Биз аны азыраак көрүш үчүн ал келери менен эле кетип калганга шашчубуз. Мен өзүмдү байкадым. Мен ага негативдик настройдогу көз карашта экенмин. Ошонумду түшүндүм дагы, өзүмдүн ага болгон мамилемди өзгөртмөй болдум. Ал аял бизге көрүнгөндөй эмес, түпкү сезиминде ал сезимтал, шайыр экенин түшүндүм. Оюмду топтоп ал аялды жарыктын нуру сыяктуу элестеттим. Ал үйгө келгенде, үйдөн чыга качканга шашылбай, четкерек алып барып ага: "Билесизби, дайыма сиз ушул үйгө кирген сайын мага жарыктын нуру киргендей сезилет" дедим. Ал мени таң калып карап калды. Мен уланттым. Бизди нянька кыл, бизде нянька экениңизди баалайбыз. Сиздей адам бизде бар экенине биз кубанычтабыз. Ал сүйлөй албай туруп калды. Кечинде үйгө келгенде дагы аны дагы мактап баштадым. Кийинки жолу ал үйгө келгенде: "Карагылачы, биздин жарыгыбыздын нуру келди" деп тосуп алып учураштым. Мен чындыгында эле ага ишенип калдым. Анын ички дүйнөсүндө ал өтө жагымдуу, жакшы киши эле. Ал мага жылмайып карады. Бул анын биринчи жолу жылмайышы эле, менин көргөнүм боюнча. Башкалардын баары комнатадан чыгып кеткенде ал мага мындай деди: "Билесизби, мага эч ким эч убакта мындай жакшы сөздөрдү айткан эмес, эч убакта, бүткүл жашоомдо бир да жолу уккан эмесмин". Мен шок болуп калдым. Мен элестете да алган жокмун эч кимден эч убакта жакшы сөз укпаганын. Бала чагында бактысыз жашаганын, өтө көп кыйынчылыкты баштан өткөргөнү, жашоосу өтө оор экени жөнүндө ойлондум. Мен өзүмдүн көз карашымды өзгөрткөнүмө бактылуу болуп аттым жана мурунку ага кылган мамилем үчүн уялып да жаттым. Мен аны позитивдүү, аны көтөрмөлөгөн энергия менен азыктандырып турганды улантып, жыйынтык таң каларлыктай болду. Ал наалыбай калды, сүйкүмдүү боло баштады. Таң калыштуусу, анын бетиндеги бырыштары кетип, 20 жылга жаш көрүнгөндөй болуп калды. Аны баары байкады. Ал чын эле жарыктын нуруна айланды. Ушул окуя менин адамдарга болгон мамилемди түп тамырынан бери өзгөрттү. Адамдарды кадыр-баркка татыктуу экенине ынандырсаңыз, алар дагы ошондой образда өздөрүн алып жүрүп башташат. Алардын жакшы жагын көрүп, сиз адамдарга шанс бересиз. Балким алар өздөрүн улуу же уникалдуумун деп эсептебеши мүмкүн. Алар өздөрүн эчтекеге татыктуу эмесмин деши мүмкүн. Сиз аларга күзгү болуп бериңиз. Алардын мүмкүнчүлүктөрүн көрүп атканыңызды аларга билдириңиз. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңуз менен, сөздөрүңүз менен,
ойлонуңуз менен жана сезимдериңиз менен билдириңиз. Ар бир адамдын жашоосу маанилүү. Ар бир адам өзүнүн салымын кошо алат. Ар бир адамга өзгөчө, уникалдуу адам катары мамиле кылыңыз. Сиздин поддержкаңыз бирөө үчүн жашоосунда бурулуш жасашы мүмкүн. Ошондуктан адамдын сырткы келбетине карабастан анын улуулугун көрүңүз. Ар бир адамга ишенип, андан эң жакшыны издеңиз. Эгерде адамдарга так ушундай мамиле кылсаңыз, сиздин адамдарга болгон мамилеңиз кыйла маңыздуу болот. Адамдар менен жөн эле сүйлөшүү дагы сизди жана ал адамды байытат. Бизде бирөөлөргө жардам бере ала турган, бирөөлөрдү сүйө турган, бирөөлөр менен бөлүшө турган укмуштуудай жөндөмдөр бар. Аларды жасаш үчүн бизде каалоо эле болуш керек. Бири-бириңерге камкордук менен мамиле кылгыла. Биз баарыбыз адамбыз. Биз адамдар өтө сезимталбыз. Эгер ишенбесеңиз, өзүңүздү байкаңыз. Сизди таарынткан оңой, же оорутуп коюу оңой. Адам ооруп турганда, ал башкаларды дагы оорутат. Эгерде мен бирөөлөрдүн жүрөгүн оорутуп, орой каардуу болуп аткан болсом, демек мен ички сезимимде өзүм ооруп турам. Эгерде силерге бирөө жагымсыз нерселерди жасаса, ошону эстегиле. Өзүңөрдөн сурагыла. Бул кишиде кандай ички жабыркоо сезими бар? Жанага сүйүү менен, түшүнүү менен мамиле кылгыла. Анын ички жабыркоосу ага кубаныч алып келбейт. Биз билбейбиз адамдарда кандай коркуулар, жабыркоо, көңүл калуулар, кыйналуулар бар экенин. Эски макалда айтылгандай, адамдын кийген бут кийимин кийип алып, анын жолун басып көрбөгөндөн кийин, ал кишини сөз кылып талкуулаба. Менин ойдун күчү деген лекцияма катышкан бир аял, анын коллегасы өтө жагымсыз болгондуктан жумуштан чыгайын деп жүргөн экен. Ал коллегасын эч кабыл ала алган эмес экен. Бири-бири менен эч сүйлөшчү эмес экен. Ошентип бир жылга созулуптур. Анан ал аял бир нерсени өзгөртүүгө аракет кылып баштайт. Менин окуучум коллегасында душевный оору бар болгон үчүн жаман болуп атканын түшүнүп, өзүн таарыныч сезимге алдырбай, ага жакшы мамиле кылып баштаптыр. Коллегасы ага жаман мамиле кылган сайын, кайра ал сүйүү менен ойлонуп жүрдү ал жөнүндө. Анан жаман мамилесине көңүл бурбай калды. Таарынбай калды ага. Бирок дайыма аны колдоп турду. Бул адам ички дүйнөсүндө өзгөчө, уникалдуу, сыйлоого татыктуу адам деп ойлоп жүрдү. Күндө кечинде ал коллегасын жагымдуу, оорукер, сүйкүмдүү аял катары элестетип жүрдү. Ал билчү, бул аял ички дүйнөсүндө чын эле ошондой адам экенин. Ал бул коллегасын жакын досу катары элестетип баштады. Акыры бир күнү ал жанына келип, аны менен сүйлөшпөй жүргөнүнө кечирим сурап, сен менен жакын дос болгум келет дейт. Ал аял таң калып эле калыптыр, бирок эчтеке деп жооп бербептир. Бирок акырындык менен анын маанайы өзгөрүлүп баштады. Эми алар жакшы достор жана алардын жумушундагы атмосфера жагымдуу жана көңүлдүү болуп калды. Мындайлар дайыма болуп турат. Жакындарына жана коллегаларына болгон оюн жана көз карашын өзгөртүү менен эле мамилелерин өзгөртүп алган буга окшогон толтура окуяларды уктум. Силер адамдарга болгон оюңарды өзгөртсөңөр эле, алардын силерге болгон мамилеси өзгөрөт. Адамдар бардык деңгээлдерде бири-бирине өтө сезимтал. Ошондуктан биз адамдар жөнүндө болгон пикирлерге өтө таасирленебиз. Эгерде жакын адамыңыз менен, досуңуз менен, бизнес партнерыңыз менен, коллега менен же ата-энелериңиз менен болгон мамилеңиз сиз каалагандай болбой атса, бул адамдар жөнүндө сизде кандай ойлор бар экенин көңүл коюп карап чыгыңыз. Балким сизге жакпаган кандайдыр бир сапатына асылып алып эле ошону кайра көбөйтүп атасыз. Мамилелерде дагы биз эмнеге ишенсек, эмне жөнүндө ойлонсок, эмнени күтсөк, ошону алабыз. Эгерде сиз оюңуз менен эксперимент кылганга даяр болсоңуз, бардык мамилелерде көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн бар экенин билесиз. Визуалдык образдар адамдарга болгон мамилени өзгөртө алат жана силердин мамиледеги кожоюн боло алат. Өзүңөргө татыктуу мамилени тарткыла. Кантип өзүңүзгө идеалдуу аялды же күйөөнү тартып алсаңыз болот.
Birinchi кадам. Сизге жаккан адамды элестетиңиз. Кандай сапаттарды издейсиз? Сизде физикалык идеал барбы? Ошондой адам менен чогуу жүргөнүңүздү, сейилдеп жүргөнүңүздү, ал адам менен кубанып, күлүп атканыңарды элестетиңиз. Жагымдуу, сүйүү, назиктик мамилени сезип атканыңызды элестетиңиз. Өзүңүздүн партнериңизди элестөөңүздү жаратыңыз. Анын өңүн точно элестетпей эле коюңуз. Аны жаратканга коюңуз. Сиз жөн гана аны сиз каалаган сапаттары менен элестетиңиз. Экинчи кадам. Сиз ага эмнени бере аласыз? Ошого көңүлүңүздү топтоңуз. Сиз ага көп нерсе бере аласыз. Жакшылап ойлоп көрүп элестетиңиз. Сиз ал адам менен эмнеңиз менен бөлүшө аласыз? Үчүнчү кадам. Сиздин көрүнбөгөн жардамчыңыз подсознанияңыздан жардам сураңыз. Подсознаниядан сураңыз. Ал адам менен кандайча жолугарыңызды айтып берсин. Интуиция жөнүндө главаны окуп чыгып, подсознание айтып берген инструкцияларды, идеяларды аткарыңыз. Төртүнчү кадам. Ойлонуп көрүңүз. Бу дүйнөдө сиз менен болгусу келген, сиз бере ала тургандар менен бөлүшкүсү келген миңдеген адамдар бар. Сиздин визуалдык образыңыз, каалоолоруңуз жана интуиция сиздин идеалыңыздагы адам менен жолуктурууну мүмкүн кыла турган күчтөрдү пайда кылат. Эсиңизде болсун, ал адам дагы сизге окшош адамды издеп жүрөт. Кантип деловой контактты өзүбүзгө тартсак болот? Биринчи кадам. Сиз менен иштей турган адамды элестетиңиз. Анын кандай контакттары, таланты, маалыматы жана билими болуш керек, ошону элестетиңиз. Эгерде сизге японча сүйлөй алган, жемчуг кармагыч адам керек болсо, ошондой элестетиңиз. Эгерде сиз штаттан сырткаркы журналисттин жумушун кааласаңыз, сизге кызыктуу болгон ишке тиешеси бар, тапшырмасы бар редакторду элестетиңиз. Бул адам менен жакшы мамиледе болуп атканыңызды, жумушуңуздан бири-бириңерди түшүнүүдөн жана сыйлоодон рахат алып атканыңызды элестетиңиз. Экинчи кадам. Сиз кандай талантка, продукцияга, тажрыйбага ээсиз, эмнени сунуштай аласыз? Ошолорго оюңузду топтоңуз. Сиз эле эмес, алар да сизге, сиздин аларга бере ала турган сунушуңузга муктаж. Үчүнчү кадам. Өзүңүздүн подсознанияңыздан жардам алыңыз. Кандай жол менен сиз ал киши менен кезиге аларыңызды билишиңизди көрсөтүп беришин сураңыз. Интуиция главасын окуп, инструкцияны жана сиздин подсознание айтып берген идеяларды аткарыңыз. Төртүнчү кадам. Ойлонуп көрүңүз. Бу дүйнөдө сиздин сунушуңузду кубануу менен кабыл ала турган миңдеген бизнес мүмкүнчүлүктөр бар экени жөнүндө. Сиздин визуалдык образыңыз, каалоолор жана интуиция силерди керектүү адамдар менен кезигүүңөрдү мүмкүн кыла турган энергияны жана күчтүү кыймылга келтирет. Өзүңөргө көп клиенттерди, сатып алуучуларды тартканды каалайсызбы? Айтылган көнүгүүлөрдү жасаңыз. Кандай клиенттер керек? Аларга сиз эмнени сунуштай аласыз? Ошого оюңузду топтоңуз. Мындай учурда жакшы установка. Мен өзүмө идеалдуу клиенттерди жана кырдаалдарды тартам. Башкаларга күч жана ишеним бергиле. Сиз башкаларга минималдуу күч жумшап эле, чоң күч жана ишеним бере аласыз. Ошентип экөөңөрдөн күчтүүрөөк боло аласыңар. Башка адамдарга күч жана ишеним берүү башка адамдардын жашоосуна тийүүнүн өзгөчө жана өтө жеке жолу. Бир жолу мен Нью-Йорктогу Джон Кеннеди атындагы аэропортто жүргөндө рейс отмена болду. Пассажирлерди кийинки инструкцияларды угуш үчүн 7-чи стойкага келгиле деген кулактандыруу болду. Мен 7-чи стойкага келгенде очередде толтура адамдар бар экен. Өзүмдүн кезегимде күтүп турганда бардыгы жиндерин билет кассасындагы аялдан чыгарып атканын байкадым. Элдер рейстин отмена болгонуна кабатырланып жинденип атышты жана эми биз эмне кылышыбыз керек деп сурап атышты. Аэропорттун кызматчысы чарчап, кыйналып турганы көрүндү. Улам пассажирлердин урушканынан анын ийиндери улам ылдый болуп баратты. Менин кезегим келгенде мен ага күч жана ишеним берип коеюн деп чечтим. Мен чын дилимден ага: сиздин жасап аткан иштериңиз үчүн мен сизди баалайм. Мен түшүнүп турам, ситуация оор болуп турат. Сиз колуңуздан келгендин баарын жасап атасыз. Сиз адамдарга сылык, чыдамдуу мамиле кылып атасыз. Мен билем. Рейсти отмена кылганда сизде күнөө жок, дедим.
Ал аны жок дегенде бир адам түшүнүп атканына кубанып турду. Мен уланттым. Мен сизге жөн гана ыраазычылыгымды билдирейин дедим. Сиз өзүңүзгө сыймыктана ала тургандай чоң жумуштарды кылып атасыз. Ал, рахмат сизге. Мага азыр так ушундай сөздөр керек эле, деди. Андан инструкция алып, мен андан ары кеттим. Кийинки пассажир менен кантип сүйлөшүп атканын көрүш үчүн бурулуп аны карадым. Ал кайрадан кийиндерин түз кармаган, өзүнө ишенген аял болуп көрүнүп турду. Мен ага керек болуп аткан энергияны бере алдым. Мен үчүн ал сезимдерди билдирүү оңой эле. Ошол эле убакта ал аял үчүн бул маанилүү эле. Сиз адамдарга 2-3 сөз айтып эле күч жана энергия бере аласызбы? Албетте бере аласыз. Сиз кааласаңыз ар бир адамга жардам бере аласыз. Сиз официантты, таксистти, почтальонду, өзүңүздүн балдарыңызды жана досторуңузду кубаттап, аларды позитивдик энергия менен зарядтай аласыз. Сиздин бизге көрсөткөн сонун сервисиңизди баалайбыз. Сиз биздин обедти чыныгы рахатка айландырдыңыз. Сиз эң сонун официантсыз. Сиз менин сүйүктүү кассиримсиз. Мен дайыма рахат алам. Сиз мени тейлегениңизде. Күнүңүз кандай өттү? Сизге чоң рахмат. Сиз кийип жүргөн униформа сизге абдан жарашат. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Деген сыяктуу сөздөр чын дилден, энтузиазм менен, баарлашууну чын дилден каалоо менен айтылса, ар бир адамга күч жана ишеним берет. Сиз адамга эчтеке деп айтпастан эле оюңуз менен эле жардам бере аласыз. Менин бир досум ой менен эле жанында өтүп бараткан адамдарга жакшы каалоолорду айтып, көчөдө сейилдеп жүргөндү жакшы көрөт. Мага тааныш ийгиликтүү бизнесмен ким алдынан чыкса, ошолорго ою менен бакыт жана жашоодогу ийгиликтерди каалап турат. Сүйүү жана боорукердик жөнүндөгү ойлор адамды эркин кылат. Жакшы сөздөр жана кубаттоо аларды шыктандырат. Таануу адамды күчтүү кылат. Эгер сиз адамдарга анын өзгөчө экенине, адамдар аны каалап турганына жана ал керек экенине ишендире алсаңыз, анда сиз аны менен колдой аласыз жана ишеним бере аласыз. Мындай кичинекей аракет адамга күндөн күнгө, а балким өмүр бою созула турган таасир этиши мүмкүн. Кантип өзүңө ишенимди жана күчтүү берсе болот. Биздин эң өздүк мамиле бул өзүбүзгө болгон мамиле экенин кээде унутуп калабыз. Өзүңө жакшы мамиле кыл. Өзүңө строгий боло бербе. Сиз деле башкалардай эле өзгөчө, кайталанбаган, сыйга татыктуу адам экениңизди эсиңизден чыгарбаңыз. Бизге дайыма айтышат, жакын адамыңызды өзүңүздү сүйгөндөй сүйүңүз. Эгерде жакын адамыбызды өзүбүздү сүйгөндөй сүйүшүбүз керек болсо, демек биринчи өзүбүздү сүйгөндү үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздү канчалык күчтүү сүйсөк, башка адамдарды дагы сүйө алабыз. Дайыма күчтүү, сүйүктүү жана ден соолуктуу болуп туруш үчүн өзүңө ишеним менен күч берип тур. Өзүңдүн уникалдуулугуңду өзүңө эскертип тур. Өзүңдү ийгиликтүү, сүйүктүү, ачык жана эркин сезип жүр. Өзүңдүн имиджиң менен иштеп, күчтүү жана ишенимдүү бол. Сиз өзүңүзгө жагышыңыз керек. Сиз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Сиз өзүңүзгө эң жакын дос болушуңуз керек. Мамилелерди колдоп туруш керек. Акыркы жолу качан сиз досторуңузга аларды жакшы көрөрүңүздү айттыңыз эле? Качан сиз бирөөлөргө алардын колдоосу, достугу, сүйүүсү үчүн ыраазычылык билдирдиңиз эле? Башкаларды баалап, жана аларга билдирип, мамилелериңизди тереңдетип бекемдеңиз. Биздин достукту чындыгында баалайм, бул мен үчүн кымбат деп чын дилден айткан сөзүңүз өтө баалуу. Достуктан жана бири-бирине түшүнүү менен мамиле кылуудан артык бул дүйнөдө байлык жок. Кимди жолуктурсаңыз дагы алар менен дос болуңуз. Сиз кайда керек болсоңуз ошол жерде болуңуз. Адамдарды кабыл алыңыз. Адамдарды сүйүңүз. Алар сизге сиздей мамиле кылбаса дагы сүйүңүз. Башкаларды биринчи кадам жасасын деп күтпөңүз. Баарына ачык болуңуз. Сиз өзүңүздүн жалгыздыгыңыздан башка эчтеке жоготпойсуз. Мамилелерди өзгөртүү демек өзүңдү өзгөртүү. Биз баарыбыз бир тууганбыз. Эгер өсүп өнүккүбүз келсе, биз бири-бирибизге көбүрөөк сүйүү жана камкордук тартуулап турушубуз керек. Биздин мамилелерибиздин өзгөрүүсүнүн жолу
өзгөрүп өсүүнүн жолу. Тобокелчилик, каталар жана жаңы нерселер болот. Бул жол майда чүйдөдөн эле башталат. Адамдарга болгон мамиленин өзгөрүүсүнөн, бирөөлөргө кол сунуудан, тааныбаган эле адамга өзүңдүн сырыңды айтып берген минуталардан, ошентип отуруп, бул бизге ырахат тартуулаган чоң нерсе болуп өсүп чыгат. Сиздин жашооңуз кубанычка толот, жашооңуз майрам болот. Мурда сезбеген ачыктыкты, эркиндикти сезесиз.